Баткен жергесинде маданият тармагында өзүнүн кубулжуган ырлары менен көрүүчүлөрдүн жүрөгүнөн түнөк тапкан Айгүл Исаева учурда Апаз Жайнаков атындагы Баткен облустук музыкалык драма театрында эмгектенүүдө. Ошо келиниңиз, жакшы келиниңиз бар тура, аябай жүрөгүбүздү элжиретпеди бай. Ош шаарындагы музыкалык бөлүмүн аяктап келгенмин. Бирок биякта азыр театралдык баягы окуу жайды бүтпөгөнүбүзгө байланыштуу, бирок бизде Акылбек Абдыкалыков, Кыргыз Республикасынын эл артисти Замирбек Сорунбаев агайларыбыз бизге, ошо режиссер агайларыбыз келип, спектакльде, ушу театрда роль жаратасыңар деп. Анан бирок өзү кичинемден баягы мындай комедияларды аткарып ойночумун да. Анан биздин баягы профессионалдык билимибиз жок болгондуктан анан бир аткарып көрөлү деп анан кийин ошо роль мага биринчи мен ушунда Ханышанын ролун жаратканмын. Айгүл Исаева өзүнүн репертуарындагы досторго өкүнүч жана Баткен тууралуу ырлары менен кеңири таанылган. Ал өзүнүн чыгармачылыктагы алгачкы жылдарын мындайча эскерет. Бүгүн майрам, кел досум ойной. 99-жылдан бери ушу маданият үйүндө иштеген болсом, 2006-жылга чейин анда мен ырчы эле болуп жүргөнмүн. Эми бир 10-15 ырларды ырдап жүрчүмүн да. Бизде ошо легендарлуу Максат Баткен тобу бар болчу. Ошол жерде менин акем иштейт болчу, Саган Молдоев деген. Мен ошол акемдин ырларын ырдап, анан биз экөөбүз чогуу жанагы Баткеним деген ырды 2001-жылы Ысык көл Азен түндөрүндө биринчи местаны жеңип, ошол Баткенибизге, маданиятыбызга жакшы эле салым кошуп келдик деген ойдомун да. Бир эле учурда чоң сахнада ырчы жана ролдорду жаратуучу болуу ар кимдин эле колунан келе бербеген талант. Каарманыбыз кайсы өнөрдү аркаласа да көрмандардын купулуна толгон натыйжа болуусуна аракет кылганын айтат. Сайбира Кумишалиева эжекебиз, энебиз дагы баягы ушундай билими жок болсо дагы баягы тубаса таланты менен ушундай бир бийиктик деңгээлге жетишкен экен да. Мен ойлойм, баягы ырдаганда дагы эми артист адам үчүн баягы көрмандарың, анан роль жаратсаң деле көрмандарың, ошо көрмандарыңдын жүрөгүнөн орун таап, баягы купулуна толсоң, ошол көңүлү көтөрүлсө эле мага ошол чоң кубат да. Маданияттын маани маңызын, элдин жашоосундагы ордун маданият кызматкерлери өз таланты менен ар бир чыгармачылыгында чагылдырып келет. Анткени маданият улуттун руханий баалуулугу экени талашсыз. Каныша Яшымова, Эрнис Азамат уулу, Алтын бешик жаңылыктары. Сагызган гана